Башка кабарлардан Алмазбек Атамбаев мамлекеттик иш сапары менен Орусияда жүрөт. Атайын делегацияны Москвадагы Внуково 2 аэропортунан Орусиянын бажы кызматынын жетекчиси жана тышкы иштер министринин штат катчысы тосуп алды. Аталган сапардын алкагында президент Орусиянын президенти Владимир Путин менен формалдуу эмес жолугушууга жетишти. Эки өлкө башчыларынын жогорку деңгээлдеги расмий жолугушуулары 20-сынан 21-июнда өтүүсү күтүлүүдө. Ошондой эле сапардын алкагында Алмазбек Атамбаев Орусиянын премьер-министри менен өзүнчө сүйлөшүүсү пландалган. Андан кийин Атамбаев Башкортостон жана Татарстандын жетекчилери менен дагы жолугушмакчы. Мындан тышкары Орусияда Кыргызстандын маданият күндөрү уюштурулуп, кыргызстандык мигранттар менен жолугуу күн тартибине бекитилген. Кошумчалап кетсек, сапардын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлмакчы. 25 жылдык дипломатиялык кызматташтык алкагында эки тараптын кандай жетишкендиктери болгон кесиптешим Исмат Ибрагимов кыскача маалыматтарга токтолгон турат. Исмат, билебиз, 25 жыл ичинде эки мамлекеттин ымаласын сыноого бир топ окуялар болду. Москва дегенибизде көпчүлүк дароо эле Орусияда эмгектенип жүргөн миңдеген кыргызстандыктарды эстешет. Негизи эки тараптын алакасы ушул жаңы деңгээлге чыкканына карата кандай баалар берилет экен жолубуз ошол эле жогоруда мен айтып өткөн 25 жылдын ичинде? Рахмат айгерим, азыр ошол 25 жылдык мөөнөт алган болсок, бул мезгилде мамилелерде бир топ ош кыйыштар байкалды. Эске сала кетсек, мурунку Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда ошол Орусия мамлекети Кыргызстанга акча бөлүп, анын жыйынтыгын көрбөй калгандан кийин мамилелер бир аз суу түшкөн эле. Ошол убакта мигранттарга болгон мамилелер күчөп, аларды кодолоо күчөгөн, ошондой эле аларды депортациялоо иш-чаралары дагы күчөгөн болчу. Андан кийин бийлик алмашкандан кийин ошол алакаларды жөнгө салуу боюнча аракеттер көрүлө баштады. Орусия тараптагы Кыргызстан менен экономикалык жана саясий жактан кызматташууга даяр экендигин билдирип, бир топ Кыргызстандагы газ жана электр тармагына болгон долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендигин белгилеген болчу. Эске сала кетсек, ошол газ тармагында Кыргызстанга газ жеткирүү жана газ менен камсыздоо боюнча ири газ долбоорун ишке ашырды. Ошол эске салсак, түштүк аймактагы газ жок болуп калганда орус тарап ошол Газпром компаниясы аркылуу Кыргызстандын түштүгүн газ менен камсыздоого жетишкен эле. Андан тышкары ошол орус өкмөтү Кыргызстандагы чакан кестерди куруу долбоорлорун дагы ишке ашырууга белсенген. Эске сала кетсек, ошол Владимир Путин мындан 3 жыл мурун Кыргызстанга болгон сапарында Камбаратта 1 жана Нарын дарыясындагы кичи кестерди куруу тууралуу макулдашууларга кол койгон болчу. Тилекке каршы бул долбоорлор ишке ашпай калды. Ошол Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Россиянын ошол Орусия мамлекетинин ошол учурдагы экономикалык абалына байланыштуу макулдашууларды денонсациялоо жокко чыгарууга аргасыз болгон болчу. Ошондон кийин ошол Нарын каскадагы чыгымдарды төлөп берүү аракеттери дагы болгондуктан буга Кыргыз тараптагы өзүнүн бир билдирүүлү, өзүнүн бир позициясын билдирген. Анда 37 миллион долларды кайтарып берүү боюнча Русгидро компаниясынын доо арызы Кыргыз тараптан дагы нааразычылыктар айтылган болчу. Ошол пикирлерден кийин Кыргызстанда күйүүчү майлардын баасы кымбаттап, мигранттарга болгон мамиле дагы өзгөрө баштаган. Бул өзгөрүүлөрдү саясий талдоочулар президенттин сөзүнө Орусия керекте деген дагы ойлорун билдирген болчу. Андан кийинки эң башка бир ири долбоор бул Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү тууралуу чоң долбоор башталды. Буга Кыргызстандын ал биримдикке киргени ошол мигранттарга болгон жеңилдик, ошондой эле ошол Евразиялык экономикалык аймакта саясий жана экономикалык чечимдерди чогуу бирге кабыл алуу пландары дагы көздөлгөн болчу. Исмат, сөзүңүз каралжы, сиз Евразиялык экономикалык биримдик туурасында айтып жатасыз. Ушул багы бул биримдикке мүчө болгондон баштап Кыргызстанда мисалы көп убакыт өтпөсө дагы багы жетишерлик мезгил өтү дегенде, негизи кызматташтыктын өзүрүнө карата кандай пикирлер топтодуңуз? Бүгүнкү күндө ошол Евразиялык биримдикке киргенде 2 жылдан ашык убакыт өтүптүр. Бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер боюнча экономисттердин пикиринде бир катар жанагы биз башында айтып өткөндөй, бизге экономикабыздын адаптация болуу үчүн бир канча убакыт керек болгондуктан ал мүмкүнчүлүктөрдү колдонууда бир аз артта калып жаткан экенбиз. Себеби бул жерде Евразиялык экономикалык биримдикте
коюлган шарттарга жетишүү, алардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу үчүн биздин өкмөттүн атайын концепциясы, мыкты концепциясы иштеп чыгышы керек экен. Ал эми экономисттердин пикиринде ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин пайдасын алуу үчүн бир эле чечимди чиновниктер чече бербей, илимий изилдөөдөн өткөн, анализден чыккан программаларды, долбоорлорду ишке ашырса, бул жыйынтык жогору болоорун айтышууда. Азыр бул тууралуу экономист Кубан Чороевдин пикирин уксак. Кыргызстанда бүт чечимдердин бардыгы чиновниктер чыгарат да. Өнүгүп турган, өнүккөн өлкөлөрдө бардык чечимдер бул илимий изилдөөлөрдүн негизинде келип чыга турган чечимдер болуш керек эле да. Кыргызстанда мындай стратегиялык илимий изилдөө борборлору мындай жокко эсе да, же өтө чабал. Бизде андай кадр, илимий кадрлар да жок да. Ошондой стратегиялык изилдөө борборлор чиновниктерге, министрлерге, депутаттарга, президентке ушундай концептуалдуу чечимдерди, мыйзамдарды даярдап берип туруш керек да, эгер биз өнүгүү иштесек. Ушул Кыргызстандын экономикалык жана саясий абалына Орусиянын тийгизген таасири чоң экендигин айтышууда экономисттер. Себеби бүгүнкү күндө 500 миңден ашык мигранттар Орусиянын мамлекетинде эмгектенип жүрүптүр. Алардын Кыргызстанга бир жылда которгон акчасы 2 миллиард доллардан ашат экен. Ошондой эле 2015 жылдын алгачкы 6 айында ошол Орусиянын менен Кыргызстандын ортосундагы акча жүгүртүү көлөмү 25-27%га көтөрүлгөн экен. Ошондой эле Орусиядан түз инвестициянын жалпы көлөмү 76 миллион АКШ долларын түзгөн экен. Бирок ошол эле кезде бул мигранттар жөнүндө сөз болуп жатканда кошумчалай кетелик. Бүгүн эле айрым бир жергиликтүү орусиялык басылмалар мигранттардын акыркы бир жыл ичинде саны азайгандыгын айтты. Тактап айтканда 15%га деп көрсөтүп жатат бул статистика боюнча. Мен дагы бир суроом, Исмат, негизи барыбыз эле түшүнсөк керек, Орусия менен болгон мамиледе биринчи кезекте экономикалык маселелер келип такалат. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, миллиондогон долларларга бааланган жанагы ГЭС маселелерине жыйынтык берген эмес деп. Ошонун өзүрүн же болбосо ошол маанилүү документтерин жыйынтык бербеген эмнеден улам деп болгулушат экен, ошол эле эксперттерге таяна турган болсок. Бул жерде ошол экономикалык адистердин айтымында бул ошол ар бир кабыл алынган экономикалык чечим Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы ошол мамлекеттер арасындагы экономикалык абалга жараша болот экен. Себеби ошол нарын каскадынын курулбай калышы ошол убактагы Орусиядагы жанагы ар кандай чектөөлөрдөн улам, акча кризис себептерден улам ошол нарын ГЭСи ишке ашпай калган экен. Мындан тышкары дагы башка долбоорлордун ишке ашпай калышы эки тараптагы өкмөт өкүлдөрүнүн, ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин долбоордун үстүндөгү кызыкчылыктарды туура эмес көрүү жана туура эмес пайдалануу болгондуктан ошол ири долбоорлордун келечеги жок болуп калышы ыктымал экен. Рахмат пикириңизге. Мен кошумчалай кетейин. Учурда Москвада жүргөн президенттин сапар алкагында дагы конкрет түрдө кайсыл маселелер боюнча жанагындай келишимдер түзүлөт, ал ачыкталбайт экен. Берибиздин дагы кечки чыгарылыштарында бул маселеге дагы кеңири токтолмокчубуз. Ага чейин дагы бир катар жолугушуулар пландалган. Исмат Ибрагимов болду. Орус-кыргыз алакасындагы 25 жыл ичиндеги жетишкендиктер жана мүчүрүштүктөр туурасында кеп салды.